Достар, кеңки қанабыз бұл родительская спальня, то есть спальня для взрослых. Бұл жақта кіргенде достар, оң жағымызда уборныйсы отдельно өзінікі бар, мынаны қарағыла. Причем уборныйсына бұл жақта инсталляция қойылған, отдельно раковинасы бар. Мынау местабыз арестондық, бұл деле потолка болып тұр. Бұл потологында жөнле освещение софитмен болған екен, бирок мына уборный ішіндегі душевой камеркасын қарағыла достар. Мына механизмдер өте жақсы екен достар, мына қасыңар. Шарақ деген звук жоқ та. Көбінше адамдар ошондай экономия кылат, бирок уже 1-2 жылда алмаштырып башташат. Бунда механизм өтө күчтүү, өтө мощный экен. Мына ичине карасаңар деле грамотный решение кылынган, траптары коюлган достор, кафелдери деле өтө сонун цветте экен. Эми достор, основной частын өтөлү, бул жакта киргенде эле бизде чоң ошондой диван турат, мындай фасондо. Иштери пока бүт элек достор, поэтому на полкалары до конца катырылбаптыр достор, потому что бул квартираны тапшырганда эми дайындап атышат усталар. Бул жакта деле бир кондиционер турат, дополнительно мындай сонун люстрасы бар экен, трек освещения, потолок деле дебалдары деле полностью бая айткандай Сан Марконы Ривьера коллекциясындагы бояу колдонгон достор. Бул жакта болсо бизде также до потолка полностью мебель турат. Сонун цвет подбору өтө сонун болуп тур. Ошого үстөгө сөз жок. Вообще сонун экен. Бул жакка карасак деле достор, мындан карагыла ТВ зонаны. Бул жакта эч кандай бамбук панель жок экен, бирок ТВ зонага даярдашып тур бул жакта и на полкаларды бирдеке койгону даярдап коюштур достор. Достор, дагы бир жерин карагыла. Мынау көрүп атасыңарбы? Провод чыгып турат. Бул пока что полный бүтпөгөн жерде. Мынау жакка бир пуфик коюлат, же бир стул. Мынау аялдарды зонасы. Мындай полкасы бар уларга и бул жакта подсветкасы менен чоң зеркало турат достор. Акыркы варианты да өтө сонун и өтө сапаттуу чыгат достор.